керек, математикалық тақ болмаса, сот болушы қиын деген да. Алғанды келіш керек. Баткенге апарсам, баткендіктер айтты мұны. Hep begane бұл деді. Beganeler niye desem, чужой деген сөз екен. Бул ирет жылдыздар өрөөлүү рубрикабыздын коноктору биринен бири өтүп, тамаша сөздөрүн коюлуштура сүйлөгөн куудулдар Рахман Разыков жана Абдылда Иманкуловдор болмокчу. Аларды сахналаш достору жана саналыштар гана дебестен, дагы куудул мектебинин алыптары десек жарашчыдай. Өрөөлдө эки куудулдун жашоосунда багынткан ийгиликтери, жеке жашоосун жана башка кызыктыруучу суроолорду узатып, мыктынын мыктысын тандап алабыз. Анда коомдогу окуяларды, деги эле бардык чындыктарды сатира аркылуу чагылдырган куудулдардын кимиси кимиси шер болуп алдыга озуп чыгарына бирге күбө бололу. Сахнага эле болсо, ол илгери мектепте окуп жүргөндө деле анча-мынча чыкканбыз. Анан профессионалдык сахнага десек, анда сатира жаатында 32 жашымдан. Армиядан келгенде эле Ала элдик театрында иштеп калгам бир 6 ай. 1983 жылы күз айлары эле сентябрдын башы, августтун этеги Токтогул элдик театрында актер болуп жумушка киргем. Айыл чарба техникумунун агрономия бөлүмүн бүткөнмүн. Оштон. Анда айыл чарба техникум эле азыр дагы окуп атам ошол жерде. Окубай коюп, анан жүрүп анан кече 2 жыл болду, кайра барып айыл чарба академиясына тапшырып, өзүм окуган. Азыр ошол жерде студентмин азыр. Чүйдөгү азыркы Байтүк айылы мурда орталыш, ошол жерде жанагы пчеловодство боюнча училище бар эле. Ошол училищенин 1 жылдык курсун бүткөргөнбүз. Северный флот деп коет. Ошол деңиз күчтөрүнүн кургактагы аскердик бөлүгүндө кызмат кылгам. 73-жыл барып 75-жылга чейин. 1981 жылдан 83 жылга чейин Кыргыз армиясында служба алганбыз. Екатеринбург шаарында, Свердловскийде. Танковые войска, механик, водитель, средний танк. Эми сатиралардын санын санай элекмин, бирок бир 300гө жакын болуш керек. Сатиралардын санын мен так билбейм. Бирок баш аягы биригип 150-200дүн айланасында болушу мүмкүн. Ооба, 2 китеп чыгарганмын. Биринчиси Чоң Кудулдун чөнтөк китеби деп аталат, экинчиси Биз кайда баратабыз деп аталат. Китеп жазып көрө элекмин. Азырынча ойда жок, балким ойлоно турган иш бирок. Элдин баары билет, менин Бешлик деген куудулдар мектебим бар экенин. Ал мектептен азыркы жаш муундун бардык куудулдары ошол мектептен өтүп атышат. Мен бир 30дай шакиртим бар азыр. 30 жылдан ашык ушул сахнада жүрүп атам. Мен азыр дагы окуучумун. Бир 5-6 болуш керек. Эң өзгөчөсү Кытайда да өкүл балам бар. Кытайдык кыргыздар дагы мен өкүл ата коюп чакырышкан. Мен ошол жака барып тойго катышып өкүл ата болуп келгем. Өкүл балдарым Кудай буйруса азыр 4, шаарда 2 айылда, то есть 5 экен. Бирөө Токтогулдун районунун центринде турат. Үч ұл, 3 кызым бар. Неберелерим бар 5. Кече жакында дагы неберелүү болдум. Атын Исхак койдум. Каныбек деген
сахнага чыгып жүргөн уулум бар. 3 жолу үйлөнгөнмүн. Ажырашуудан чоочулабагандыгы үчүн 1 упай. 2 кыз 2 балам бар. Эң улуусу кыз, ал кара балтага турмушка чыгып азыр 4 балалуу. Андан кийинки эркек балам Токмок шаарынан үйлөнгөн. Анын 2 баласы бар. Башаяга 6 небере. Андан кийин кызым студент. Анан балам 6-класс азыр. Келинчегим биз 83-жылы ушул ноябрь айынын башында үйлөнгөнбүз. Кудайга шүгүр ошондон бери жашап келатабыз. Туруктуулугу үчүн 2 упай. Илежең биз Ошто Аралаш Кудулдар театрын жаңы уюштуруп, Манас Раматлык, мен, Жамбул болуп үчөөбүз биринчи концерттерди коюп атканда, булар багы старший медсестра болуп иштейт экен да, анан бир программа коюш керек болуп калып, конкурс багы медицина учреждениялар ортосунда сатира таппай, анан ошо бизден сатира жазып алайлык деп ошо концертке барышкан экен. Анан ошол жерден таанышып калып, кийин насип экен үйлөнүп калдым. Биз аялым экөөбүз элчилеп 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл сүйлөшкөн эмеспиз. Мен Токтол эл театрында иштеп атканда, ал китепканада иштейт эле. Чөпкө чогуу бар, ал кезде чөп жөнөтчү, ошондон таанышып, тең туш катары гана тамашалашып дегендей жүрдүк. Анан бирде мен узатып баратып айттым, сен мага эле тийип албайсыңбы десем, ал айтып калды, анан мен сенден башка ким алмак эле деп. Анан болгон толгон сүйүүбүз ошол. Айылда жашаган ошо үй бар. Анан шаардын четинде дагы бир үй бар. Ошто бир үйүм бар. Эми балдар көп да. Балдар көп болгондо үй көп болуш керек да. Айылда багы чарбачылыгым бар. Өзүмдөн анча-мынча бир 10га жакын жылкым бар. Жандык деген бар, бир 20-30. Уй баласынан бар азыраак. Mitsubishi Pajero. Mitsubishi Pajero деген жүкайды. Рахман мага өчө неме атаандашып алган. Талак деген тасмага катышканмын, сценарийсин жазганга. Майор деген бир кыска метраждуу немеде бир полковниктин ролун ойногонмун. Айыл өкмөт, эпизод Талак, Уурунун махабатында депутаттын орустардын киносунда бир эпизоддо бар. Бирок даже кайсы кино экенин өзүм билбейм. Биринчи маданият министринин мыкты кызматкери деген төшбелгин алганмын. Президенттин грамотасын алдым. Анан кийин Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ошол наамды алганмын. Биринчи даражадагы диплом алгам. Эми грамота биринчи даражадагы, экинчи даражадагы диплом дегендер толтура кыргыз маданиятынан отличниги деген кыргыз маданият министрлигинен берилген. Андан башка сыйлык, наам деген жок. Өзүңүздөр күбө болгондой биринен бири өтүп ар бир суроого тамашалай татыктуу жооп кайтарып жатышты. Бирок таразанын ташы тең болбойт демекчи, бул эрөөлдө 49 жаштагы Токтогулдун кулуну Абдылда Иманкулов 14 упайга ээ болсо, 57 жаштагы Кара Суудан чыккан куудул Рахман мырза 18 упайга жетишип жеңиштелип кетти. Эми жыйынтыктоочу сөзүбүздө жылдыздар эрөөлүндө ат салышкан куудул мырзалардын таштаган ар бир кадамына упай кошулуп, дагы көптөгөн ийгиликтерди багындыруусун кааламакчыбыз.